Алыкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районуна караштуу Каптал Арык айылында туулган. Жаштайынан тумулук жетим калып, Токмоктогу балдар үйүндө тарбияланат. Адабий китептерди кызыгып окуп, өз алдынча ыр жазып баштайт. 14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт. Алыкул Осмонов 1935-1950 жылдар аралыгында 10дон ашык ыр китептердин ээси болду. Таңдагы ырлар, Жылдыздуу жаштык, Чолпонстан, Махабат, Жаңы ырлар, Менин жерим ырдын жери деген жыйнактары жарык көрдү. Мен Алыкул менен 1929-жылы 12-сентябрде жолуктум. Москвада пионерлердин бүткүл дүйнөлүк конгресси болгон. Ошол конгресске делегат болуп катышып, анан 12-сентябрде келдик. Биз вокзалдан Бишкек станциясынан тосуп алды. Жоомарт Бөкөнбаев деген жигит экен, тармал чач, куш шумшук, кара жигит, педтехникумдун комсомол комитетинин секретары экен. Жогору азыркы Бишкек гостиницасынын ордунда педтехникум хоздубору бар болчу. Анан ошо Жоомарт Бөкөнбаев жетелеп барып, бир кичинекей бөлмөгө киргизди. Арайкан Шүкүрбеков, Алыкул Осмонов, Синельников, Павел деген орус жигит сабаганып төртөө жатат экен. Мени менен бешөө болуп калдык. Анан кийин эч ким жок. Анан бир топ убактардан кийин баягы төртөө келишти. Келип эле, ой бизге конок келип калыптыр деп эле мени карап эле таң калып калышты. Сен кайдансың? Мен айттым, мен көлдөмүн. Атың ким? Жамансариев Шайык дегенмин. Эмне опознать этип келип атасың? Окуу башталып калбадыбы дешти. Анан мен жок, мен Москвадан келатам десем эле, Москвадан келатасыңбы? Ойбой деп таң калышып, анан эмне белегиң бар Москвада деп эле Райкан Шүкүрбеков менин бир кичинекей чемоданым бар, анда башка эчтемем жок. Кийимим тың. Анда ошол келип эле чемоданымды аңтара баштады. Аңтара баштап бир көйнөк сууруп алды. Бир көйнөк берген подаркага ошол слеттен, трикотажный. Анан айтты Алыкулду, Алыкул, бери карачы деди. Бери карады, ары карашы деди. Ары караса көк көйнөгү бар экен, тилинип калыптыр, кайрылып кетиптир. Күн ысык, 12-сентябрда. Анан айтты, биз ушул үйдө жаткан 4 бала бирибизден эчтеме аябайбыз. Сен бу көйнөгүңдү Алыкулга берген, карачы көйнөгү жок деди. Азыр өкмөт көйнөк берелек, кийим берелек, күн ысык деп ошентти. Анан алсын дедим мен. Каршылык кылайын деп чындыгында корктум. Төртөө биригип мени таптагы жектеп коебу деп, мормоңдоп, деп күлүп, анан көйнөктү алды дагы өзүнүн жаман көйнөгүн чечип ыргытып, менин көйнөгүмдү кийип алды. Анан ошо бойдон биринчи таанышканыбыз ошо болду. Бир күнү абдан катуу жөтөлдү. Жөтөлдөн чыдабай эшикке чыга качты класстан. Анан ошол чыга качканын көрсөк туберкулоз экен да. Анан эртеси Сидоркина деген биздин класс жетекчи мугалимибиз бар болчу. Эртеси эле алып барып, азыр темир жолдун инфекционный больницанын маңдайында диспансер бар эле. Ошо алып барып жаткырып таштады. Анан кийин биз очеред менен барып көрүп турчубуз. Уже турмуш начар боло баштаган. Ал уже 31-жылдар болуп калган да. Турмуш начар болуп, казактар качып келе баштаган бияка. Больницага бир күнү барсак айтты, балдар, мага бир китеп, бир дептер алып келип берчи деди. Анан дептер алып келип берчи деди. Синельников Павел, менде дептер бар деп 100 барак кара дептер алып барып берди. Ошону кара дептерди ынак дептерим деп атап койгон өзү.
Bирок эч кимге берчү эмес. Класска отурса китебинин арасында, көчөдө жүрсө колтугунда, бирөөгө да көрсөтчү эмес. Анан өлгөндө ошол ынак дептери жоголуп кетти. Кеңеш Жусуповдун ырсагында өмүр анам Камырбек Казыбаев агайдын Мезгил жана Алыкул деген китебин точкасына чейин, үтүрүнө чейин окуп чоңойдук да. Анан Осмоновдун бизди поэзиясына тарткан саптардан айта турган болсок, Осмоновдун ырларын ой жүгүртүп, бул эмне үчүн мындай жазылды болду экен деп анализдегенге аракет кылып келем да. Ошонун арасында мисалы мен тансам жаштан танам, ырдан танбайм, ыры жок өмүрүмө канаттанбайм, Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мерте да калп айта албайм деп айтып атат да. Осмоновдун ар бир сагында ал өзүндөгү болгон нерсени мисалы эч качан ырына калп айтпагандыгы. Айрым учурларда акындардын баягы элге жакшы көрүнүш үчүн өзүнүн тагдырын башкача жазган учурлар болот. Ал эми Осмоновдун поэзиясында ал ар бир сабында өзүнүн жан дүйнөсүндө болуп аткан өзгөрүүлөрдү, жан дүйнөсүндө эмне сезип турса, эмне түшүнүп турса, ошонун баардыгын жазып атат. Сен ак кептер, бош сумкарды түнөткөн, унуткарган учаар замат түнөктөн, сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген от чачуу жүрөктөн болуп кетип атат да. Мындай нерсе ырына калп айтпаган акындын гана колунан келет. Бул жерде табиятта аял менен эркек бири-бирине кандай тартылуу, кандай бир мамилеси болсо, ошол табияттагыдай, жаратылыштагыдай берилип атат да. Таттуу сыңар, ачуу сыңар сулуулар, алдай сыңар бизди опоңой кургурлар, канча болсо сенин жибек көйнөгүң, дал ошончо жүрөгүңдө сүйүү бар. Бирок менин махабатым бир гана, бирок ал жок, эгер болсо ал гана, мага шембе элес кылып баардыгын, күлүп жүрөм өзүң окшоп алдана. Сүйүү деген сүйүү эмес ээринден, сүйүү деген от чачышуу жүрөктөн, сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден. Алыкул атты айтканда жалаң кыргыз адабиятында эмес, бул сүрөт жагынан, скульптура жагынан, кино жагынан, музыка жагынан чоң ушу сфераны кучактап турган бул ыйык ат, ыйык акын. Көбүнчө биз Алыкулду сүйүүчүлөр Осмонов деп айта албайбыз. Алыкул дейбиз. Алыкулдун аты, ал жаштык, талант, 35 жаш. Алыкул жана айтканда ысык көл, качетти ысык көлдө камтып кетет. 3 нерсе, 3 асыл зат, 3 кавгар таш бир гана биригет. Алыкул, Акбосат, ысык көл. Үчөө тең ыйык, үчөө тең жүрөккө жакын, үчөө тең Кара Молдонун Ыбырайдын музыкасындай толкундаткан чоң, үлкөн, чоң музыка. Үчөө тең биригип, Алыкулду элестетет. Ырас өмүр, кандай кыска, кандай аз, тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркин аздыгына мейлеле, анын октой тездигине кататпаш. Кечи гана тигил кырда жок эле, кайдан чыкты боз ат минген 30 жаш. Ал зымырайт
üst-üstüne kamçılap, jeter jeri düşör üyü barçılap. Eger anın jeter jeri var bolsa, nege suuday tınbay agat adamzat. Oşonduktan tınımı jok ömürüm, uç kıyrı jok, alыс jolga şaştırat. Бүгін дуылап, geçe kimde oyranboy, geçe жыргап, ертеңкіме қайда қой. Мен алдаған жаштығыма ишим жоқ, өлім мені еркелетіп қойғандай. Ушунча күн, ушунча жыл арасы, жана ғана, бая ғана болғандай. Ал оқу бойынша мен жаш кезімде оғырып қалғам. Бірінші ырлар жинағын оқығанда толқынданып, алқын менің шығармама живописке, акварелік жұмышқа, жана да кино тартқанға ушунчалык мага дем беріп, күч берген. Антпесе мен чын айтайын, шығарманы терең деле болмамайс, үстүртен болуп калмак. Алқылын шығармасы терең ойлонтконго, жүрөккө от берип, өзүнчө мотор болгон, өзүнчө жетелеп жүргөн, өзүнчө мен түртүп жүргөн алдыга. Мультфильмде орысша условный дейт, бизде шарттуулук. Көрүүчүлүккө биз ой беребиз. Biz dərdə berбейбиz. Аны ой ошо көрүүчү өзүнчө толкунданат. Маселен, ал окулдун түрүгесинде канча тепки жеди, канча көрөлбастар болду, канча китебин чыгарбай жүрдү. Мен ошондо ал окулдун ак босаты, мына ак босат деп мен тарттым. Кадрда ак жалын чачып, ак босат чуркап барат. Көрө албаганды артынан кууп барат, кара көлөккөлөр. Кара жамантарды от менен сайкылап, улам атып, анан ошо ал окулдун армагы алдыга барат, шамал утургуп барып, бирок ошо жаа менен көрө бастар, акыры ошо жарадар кылып, ак босот түтөдү. Түтөп мүдүрүлдү. Бирок ошо мүдүрүлгөн эмеси бул өзүнүн условный. Кейбіреулер айтып жүрет баланча. Мен аны айткан жокмун. Мен кадрда ал окулдун кол жазмалары, сия челеги, өзүнүн кармап жүргөн каламча ошол турат, ана кап-кара колдор талашып атат. Анан бирөө келип, жана сия челегин көмкөрүп кетти, талашып. Бирөө кетип барат деп каламчагын бөлүп басып кетти. Жердеги часылып жаткан өзүнүн барактары, жазууларын аны кара иштеп басып кеткен. Кейін ал окулду билгендер жакшы түшүнөт. Ал окул каза болгондо ошол декабрь айында өзү 3-4 күн өтө электе үстөлдүн үстүндөгү жазуулары, кол жазмалары, китептерин баарын талап кеткен. Ал окул мактоого муктаж эмес бирөө. Ал өзүнүн чыгармасы менен булуттан ашкан чоң мунара жасап койгон, эстелик жасап койгон. Ал эч кимге мактоого көтөрмөк ал муктаж эмес.
Alıkul Osmanoğlu'nun атын Murdala ukçubuz. Al vaqtda biz 8-9 klasslardağı mana Mova Janus'tagı nömür 5 mektepten okuganbız. Alıkul Osmanoğlu'nun qaytış bolup ketkendegi men hazır göz aldımda şol günge çeyim turat. Bul 53-жылы kışında bolgan 12 dekabr dep жүрбөйбүзбү. Biz al geze şınımda aytayın Alıkul'un ululuğun ança bilçemez biz. Biroq qadırlуу kişi ekenen, şunday жақсы akın ekenen uqqanbız. Oşol kişi ötüp ketdi dep bizde hazırkı muzdram bile aytır operalarda oşonda koyulçu, oşonun zalında eken. Janında başında bir gana ayalı oturuptur, oşonda jesi dedi, karındaşı dedi. Andan başka jan kişi yok. Jan kişi yok. Anan bizde Novröş'te anan jempet dep koyçubuz. Oşondağı baldarda kızdardı alıp bardı. Ulan bir aylanıp koyabız da anan kayta janakı batareyanın janında gün soğuk. Emi soğuk bolganda ukmuştay soğuk bolgan oşo günü. Aytıştı bol kişi köpten beri oğrele dep. Anan çevelектep çurkap жүрген Kırgızdın belgülü sınçısı, adabiyatçısı, birisi kara sözçü, жазуучу Şarşembe Kümetaliyev degen bilesizler. Oşol kişi eken. Oşo güyüp jangan bir gana oşol boldu men oyumça. Ana keyin öýde ýaktan dep koýayın, eski til menen aytayın, ançyktlyk işleri bolgan jok. Janaky gündün suwunanby, je hali dagы oşol Alıkul'un awuska özünçe bir baha bergendik, ardaktagandyk, kimde kim bolgandan olanby, hel ançalyk köp bolgan jok. Alıp çıkardı. Ançalıkta köp sözlüğün yok. Alıp çıkardı. Oşa Şakem, Şarşembek Metaliyeviç bir koz söz söylөгөндөй boldu. Emde jönündө, kanday. Yazıcılardan oşondu. Men oyumça manda köpteli bilbeyiz de. Oşol Alıkem bolğun sıyaktandı. Ana keyin Kuvaçbek Malikov bolğun sıyaktandı. Anan oşol wagtda Жаштар Союзунун төрагасы бекен Касмалы Байылинов болгондой болду. Ал убакта баарын билбейбиз да. Бирок аз болду да, ошонун баары аз болду. Эшикке чыгардык, баарыбыз чыктык. Анан Шаршембек Металиевич дагы бирөөлөр билбейм, ошол Жаштар Союзунун жетекчилеринин бирөөлөрүгө сөз айтып анан кийин кадимки эле жөнөкөй эле грузовикке салып анан жөнөттүк. Эми Кудайдан кийин ошондой эми балабыз да суук чыкылдаган суук ушундай биз баралы дегендей оюбуз бар да ошол эмеге. Андан башка машина жок, эчтеке жок да. Анан Родаков деген ошол Нөбөрөбештин агайыбыз Михаил Алексеевич деген ошол киши биздин Жанускай абдан зор киши, Жанускай баарыбызды көрүп турат, тетиреп боппос болуп балдар үшүп турганыбыз сес керек. Анан кийин машина жөнөр менен эле айтты. Азыр үйгө барылга деди. Апшийте барылга деди. Анан келип эле ошол керебет тумчуларына эметип калдык да. Menin günüm ölbösüne tüngülbeyt. Tolkun ursa tayzına sürülbeyt. Tirүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чиресе да bir gülдөйт.